Вот есть гоночная серия Баха Сая Мади. Занимаем постоянно призовые места. Жогорку депутаты Бактыбек Чойбеков Россия Федерациясындагы иш сапардын алкагында Москва мамлекеттик автомобиль жана жол университетине барып окуу жердин ишмердүүлүгү, анда окуган кыргызстандык студенттердин окуу жана жашоо шарты менен таанышты. 41 студентибиз окуйт экен. Алар менен да барып таанышып, сүйлөшүп, алардын да акыбалын билгенге аракет кылдык. Алар жатаканада турушат экен. 6000 рубль стипендия алышат экен. Шарттар абдан жакшы түзүлгөн экен. Быйыл экинчи курста окушуп атат. Анан эң алдыңкысы экинчи, биринчи курста окугандар бар экен. Быйыл дагы Кудай буйрса жаңы набор болуп, ошол жерге биздин студенттерибиз да барат. Келечекте келеңки жылды бизге ошо Россотрудничество деген өзүнчө мекеме бар. Алар дагы бир өздөрүнүн квотасын алып, ошо квотанын негизинде биздин балдар барыптыр. Бюджеттик негизде азыр биз дагы Кудай буйрса өзүбүз дагы сүйлөшүп, биз дагы бир 20дан ашыгыраак квота алганга аракет кылдык. Кудай буйрса кийинки жылы дагы биздин ошол Талас областынан ошол 20дан ашыгыраак балдар кыздарыбызды ошо Мадиге окутканга бизде мүмкүнчүлүк абдан түзүлүп атат. Аталган окуу жайда чет жактан келген студенттер окутуунун бардык программалары боюнча бакалавриат, магистратура жана аспирантура бөлүмдөрүндө билим алышат. Кошумча билим берүү боюнча бир катар атайын курстар каралган. Окуу жайга тапшыруунун бир нече жолу бар. Студенттердин бир бөлүгү окуу жайга бардык жолдор Мадиге алып барат аттуу конкурс аркылуу кабыл алынса, экинчи бөлүгү өзү окуган жерден же башка жактардан алган маалыматтардын негизинде тапшырышат. Я учусь в МАДИ на 2-м курсе. Поступила я туда через конкурс «Все дороги ведут в МАДИ». В конце обучения в 11 классе я задалась вопросом, куда я хочу поступить, в какое направление хочу пойти. И узнала я о том, что сейчас проходит конкурс на бюджетную основу через организации, которые помогают поступить. И либо дают информацию о таких вузах международных, дают информацию и помогают подготовить документы для подачи. Студенттер окуудан тышкары башка курстарга да катышарын жана Мадиде жашоо кызыктуу экенин айтышты. Жизнь у нас здесь проходит не скучно, потому что кроме учебной деятельности здесь есть разные спортивные факультативы, есть разные мероприятия, которые происходят. Например, к разным праздникам здесь проводят мероприятия, мастер-классы, разные конкурсы, олимпиады. Также часто проходят разные конференции и встречи, на которых обсуждаются, возможно, глобальные, возможно, локальные проблемы. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков биздин студенттердин сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп, бюджеттик негизде окууга орундарды дагы да көбөйтүү керектигин белгиледи. Ошо Кыргызстандан бизге ошол студенттер келсе деген мындай ойлору дагы, үмүттөрү да жакшы экен. Биз да Кудай буйрса бизде жакшы мүмкүнчүлүк ушул жерге биздин балдарыбызды окутуп, келечекте жакшы мыкты кадр чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн бул жагында Кудай буйрса